ошондо тойдон кийин толгонуп 9 айдан өтүптүр. Эрманас бойго бүткөнү бир нечең айга жетиптир. Байбиче болсу бул күндө бал шекерге карабайт, башка тамак жарабайт. Жесем деп жолборс жүрөгүн, ошондо башка тамак самоп айтадым. Эң ошондо каңгайдын кара мергени, ошондо кабар бергени, жылкычы кабар бергени, жолборс атып салды деп, терисин сыйрып алды деп, бор жүрөк башкети курталада калды деп, тура калды байбиче жылкычынын жолуна, кара кулак чоң жамбы кармай берди колуна, кайрылып артка чап деди, кайыптан дүйнө тап деди, жарып жолборс жүрөгүн, жалган айтып жүрбөгүн, ап келгин деди өзүмө, кулак сал айткан сөзүмө, ат энемден сен жакын, көрүнөсүң көзүмө. Жылкычы буга таң калды, арагыны ошондо, ал жылкычы сандалды, ак байбиче чыйырдан, ошондон акысына жан болдуң одом. Барса жолборс жатыптыр, зыңкыйып муздап катыптыр, бор жүр аңтарып, жолборстун алды жүрөгүн, кайрылып жолго салды эле, кайра жөнөп калды эле, келе жатса жолунда жылкычынде кулаби телиден өлүп калыптыр. Жылкычылар чоголуп, аны да союп салыптыр. Биени союп коюшуп, курдагына тоюшуп, өзүң көргөн жылкычы жылкычынын барына жардам берип, ошондо кулабени союшуп, анындан алды жүрөгүн. Эки жүрөк бир меке, байбиченин баянын байкап карап көрмөккө, сарамжалы бүткөндө келип калды жылкычы. Ошондон эртеси күнү түшчөн дең одом. Ак байбиче чыйырды, эки көздөн жаш чыгып, элечектен каш чыгып, ана шомду карасаң, ажап кызык тамаша. Жылкычың аты Бадалбай, байбиче шомду кеп айтат, Бадалбай балам деп айтат. Жолборстор жоңго жатканбы, каңгайдын кара мергени, катарла экөн атканбы. Жемал жүрөгүн жолборс деп, мен бебак башынан гана шөрүм каткан дуңодум. Бадалбай ошондо кеп айтат, кеп айтканда деп айтат, кыласызбы дары деп, шүйшүндөп чыгып турбайбы агып турган каны деп. Эки жүрөк экөөүн жолборстукун алдым деп, кайрылып жолго салдым деп, кайра келип калгын деп. Ана ошондо байбиче челкеңдеген бечара челектеп сууну алды эле, эки жүрөк салды эле, чалап учук кайнатып жалмап туруп калды эле. Сонун экен буда деп, сорпосун ичем дуда деп, сорпосунан калтырбай баарын ичип алды эле. Байбиченин талгагы ошондо магдырап гана канып калды элең одом. Эрманас бойго бүткөнү 9 ай 9 күн болуп, толго жаңы башталды. Бейшембинин түн болуп, ак боз беси союлду, алтындан түркү коюлду. Ары бери баскандын аягы такыр жоюлду. Аны сайын байбиче ошондон айгай басып чоюлду. Кожомолдо баш болуп, коңшулары жыйылды. Ары бери баскандын аягы такыр тыйылды. Аны сайын байбиче ошондон айгай басып ыйындың одум. 6 күн тартып толгону, айлы чарчап болгону, 7 күн тартып толгону, жергеси чарчап болгону, жанымды жечү балабы, жарып иштен алабы, жашап калган чагында жакпай жесир калабы,
Байбиче турду майышып, Байжакып турду кайышып, ана ошондо береге өзүң көргөн Байжакып кылчыл бир келме шайлатты 40 карабыз быштыны кыдырата байлатты. Байжакып ошондо кеп айтат, кеп айтканда деп айтат, баласы жокту жүдөдүм эркектеп бирөө чуркаса жарылып кетер жүрөгүм. Кыз болсоң үйдө калыңар, кыймылдаба барыңар, эркек болсо чабыңар, таладан издеп табыңар. Алла Таала буйруган сүйүнчүңдү алыңар. Араңда туруп кетейин адырга чыгып кетейин, тоңда туруп кетейин тоого чыгып кетейин, алыс жакка барайын сүйүнчүле барганда, айгайды катуу салганда, жыгылсам да талсам да кайрат кылып калсам да, а мен ошол жакта калайын одом деп ошентип Байжакып туучуна катын минди дейт, туура жолго кирди дейт, айылдан алыс жүрдү дейт, бара жатса жолунда жорговоз айгыр үйүрү жолунан чыгып калыптыр, арасында кулабы кайкалактап алыптыр, кайдан келди булар деп, кагышүгүнү туар деп, эркек болсо кулуну энчилейин балама, эгем тала кудурет жеткирер бекен санама деп ошентип Байжакып эркек болсо кулуну жорговоз атын жоюйун, камбар боз деп коюйун, ушу турган жылкыдан эсеби жок союйун. Алтайдагы аскыр кыз маңдайыңда манжу бар, туурасында туңша бар, элдин барын чогултуп аянбай тойду берейин, кызы талаку дүйнө кызыгын минтип көрөйүн деп ошондо Байжакып как ошол жерге токтоду, кайкалактап кулабы тууа турган окшоду, жылкынын баары жабылып ат кулактуу бетеге, ошондон аркы теркиң оттодуң одом. Эң аны таштап салыңар, байбичеси чыйырдын баянын угуп алыңар. Толгосу 8 күн болгон, толготко мындай ким болгон, күн обого толгондо 12 катын чогулуп төрөтөң албай тим болгон, Кудай бетин салбай кал, күн обого толгондо толготконго байбиче 9 күн болгондо эмиң 12 катын бек тартты берегөр Кудай деп тартты. Каканак суусу шар этти, баланын үнү бар этти, карынды катуу сүзгөнү, бала жерге түшкөнү, бала жерде тойлады, бар эт ыйлады. 12 катын чуркурап, эркек бije кызбы деп жабыла көз салышты, эркек деп чуркурашып калышты. Баркыраган баланын эркектиги билинди, чорбойуп турган чочогу ошондо караган көзкөң илиндиң одом. Ана ошондо карасаң ажап кызык тамаша, ак байбиче чыйырды эсиң ошондо шалдайып жатып калды дейт. 12 катын чогулуп айгайды катуу салды дейт. Байбичеге нетти деп марту басып кетти деп, ак балтамдын зайыбы ак байбиче каным жан, көптү көргөн барыдан ошо капшыттагы жан аяктын алды дейт. Жан казанда куйган сууга малды дейт, суудан созуп алды дейт. Кур дедире бир урттап, күп дедире бир бүркөп, ак байбиче чыйырдынын бетине ошондо бүркүп туруп калды дейт одом. Канымжан сууну бүрктү дейт, ак байбиче чыйырды суудан эти үрктү дейт. Көзүн ачып огонуп, оң жагына толгонуп, атагана дүнүйө ошо кезде карасаң ажап кызык тамаша. Баркыраган ал бала эки колун караса канжеңгелдеп түшүптүр. Ал кызыкты көрүшүп өзүң көргөн Канымжан баланы жерден алды дейт.
орого бекем салды дейт. 15-тегі баладай байқап көрсе салмағы қалғанынша майбиче так көтер алғаны татай көтек нетті деп 15-тегі баладай қолын суырып кетті деп атаны қойқый дүние ушыл бала нетті деп 14-тегі баладай бұтын суырып кетті деп бер жағына бақ-дөлет ал деле ана шонда чайырды қаным жанға кеп айтқанда деп айтып сандық толы май деді аралаша бал деді озантмаққа береги жаңы тұлған баланың озына сал деді өзің көрген қаным жан сандықтың өзін ашты дейт зары майдан шашты дейт он қорып келу ошонда ошол бала озына озантмаққа салды дейт екі қарым май салды ана ошонда ал бала қалтырбастан бардығын ошонда жалмап тұрып қалды дейт адам жанадағы бір қарын майдап келіп салды дейт аны менен ал бала жалмап тұрып қалды дейт үч қарын май еметіп озына салышып озантышып алышып 12 қатын ошондо чуркураша қалышып айланайын чыйырды беліңді бекем будың деп барқыраған береги еркек бала тудың деп бешіктің болсу бек болсын құндақтың болсу құт болсын деп өшөнтіп ошондо құндақ айтып құттық айтып қал деле өзің көрген чыйырды ақ сандықтың түбінен издеп буйым ал деле ал буйым жайын сурасаң кече кайнатасың орусту кең таласты кыштаган өзүң көргөн орозду алтын көл менен кең талас ортосунда миң сууну жайы менен жайлаган кездеше келген душмандын келдесин кезип айдаган ошо миң суу жеринде жайлап абаң жүргөндө асмандан түшкөн алты курчтун темиринен алыптыр төкөр уста бөлөкбайга барыптыр бөлөкбайды башкырып усталардын бардыгын калтырбай жыйып алыптыр ошо кезде орозду экиң окту куйдуруп жан чөнтөккө салыптыр кечең өзүң көргөн чыйырды эл көңүл бурганда ай күнүн жетешеп талгак болуп турганда талгак болдум дегенде каңайдын кара мергени атып салган береги өзүң көргөн чар жолбош он жүрөгүнөн жегенде орузду батыр ошондо жаңы келин болуп келгенде чыйырды да энеңе келген экен орузду озантмакка баланы жасатып келген экиң ок берген экен орузду ошол октун алыптыр озантып ошондо ал баланын береги оозуна тийгизип чекесине тийгизип кайранинен чыйырды сарам жалын билгезип алар антип жатканда аргызыкка атканда ак балтан зайыбы өзүң көргөн канымжан үйүң көчтөй арыптыр үй башпагы үйгө калыптыр башпагып кирип барганда үтүрөйүп ак балта төрдө жатып алыптыр татай көтөк нетти деп ак балта сага нетти деп элдин баары жабылып 40 карабыз быштыны бир-бирден кармап минишип Байжакыпты издешип сүйүнчүгө кетти деп Алла Таала буйруган сүйүнчүңдү албайсың Байжакыпка ак балта ошо эмнең үчүн барбайсың адам деп өшөнтүп ошондо канымжан айтып салды дейт үтүрөгөн ак балта эшикке чыгып калды дейт чыйырды жаткан боз үйгө башпагы бабаң барды дейт айланайын келиним кундагың болсу кут болсун бешиктин болсу бек болсун кечең алтын көлдүн туурасы өзүң көргөн чоң арча 1000 жыл жашап турган жер ак балтаң абаң барган жер түбүн көрсөң ошондо мөлтүрөп суусу туптунук мөңкү аккан жулкунуп өзүң көргөн мөл булак бүрөктүн суусу бар экен адамдан артык ал экен аба кеңиз ак балта билбегенди билгизген билимдүү батыр ак балта туйбаганды туйгузган тойгон батыр ак балта ошол мүрөктүн суусу мөлтүрөп агып жаткан булакка ак балтаң абаң барыптыр кол көкөрүн алыптыр толтура коюп салыптыр кайра келип калыптыр даярдап койгон ак балта өзүң көргөн көкөрдү
Akbay biçe çıyırdının aldına avan alıp barıptır. Uşu menen girintip koygular dep oşondu. Avaken suranıp aytıp kalıptır. Ana şondo beregi özün görgön çayırdı. Oşo özün görgön balanı alakanga saldı deyt. Altın çara tosturup akbalta vergen al suga ayan bastan oşondu. Girinti menen kaldı deyt. Oşo kezden oylonso oң жагына толгонсо алтын чараң алыптыр. Ошо жаңы тулган баланы гиринтип шондо салыптыр. Алакан тийген береги эки дал ортосу кургак бойдан алыптыр. Кайра баштан ошондо чечинтип суга малмака ойлонуп калып чыйырды. Эрингенден береги кайраң ороп салыптыр. Аны таштап салыңар. Аба кеңиз акбалта ал демин кеби бар. Емин ошондон гана кабаралың арадым. Аба кеңиз акбалта үйүнө кайра барды дейт. Өзүң көрдүң көкчөлөк минип алды дейт. Байжакыпты тапмака сүйүнчүсүн айтмака айтып бүгүн айтмака. Аба кеңиз акбалта кайрылып жолго салды дейт. Өзүң көрдүң көкчөлөк базыгың ылтам шайтандай. Ошо байбичеси ханымжан байбиче сөзүн кайтарбай айтып турган кезинде барбаймын деп айта албай аба кез акбалта кайрылып жөнөп салды дейт. Байжакыпты ошондо ошоң издеп гана жөнөп калды дейт одум. Аба кеңиз акбалта алдындагы көкчөлөк атына камчы салыптыр, адырга чыгып барыптыр. Тобурчактай көкчөлөк ошоң тоатына камчы салды дейт. Тоого чыгып барды дейт. Бара жатса жолунан Байжакып чыгып калды дейт. Абай салып караса ажап кызык тамаша. Өзүң көргөн Байжакып ошоң кыралыгын билдирип кайкалаган кулабени туудуруп тумшугун шондо шыпырып алдындагы кулунун телчиктирип жатыптыр. Көп кызыкка батыптыр. Куудай бетин салбай кал тоор чаратын коюптур. Жоргобоз атын жоюптур. Аны камборбоз деп коюптур. Өзүң көргөн кулабенин кулуну телчиккенден караса ажап кызык тамаша. Кулабенин үстүнөн оң жагына онаттап сол жагына онаттап так секирип туруптур. Байжакып көңүл буруптур. Эркек болсо балама энчилейин деп ойлоп санасын буруп туруптур. Аллаңгыча карасаң ажап кызык тамаша. Айгай салып бакырып акбалта келет ошондо сүйүнчү деп чакырып. Байжакыбын сүйүнчү тон өтүгүн кийинче карыганда байбиче каралды тапты сүйүнчү. Жашап калган чагыңда жооп турган байбиче жолборс тапты сүйүнчү деп ошентип ошондо сүйүнчүлөп турганда мындай кепти урганда өзүң көргөн Байжакып эсиң ооп жыгылып Кудай бетин салбай кал жатып калган жеринде не кыларын биле албай акбалтада абаңыз шашып калган жеринде башындагы калпагын абаң алды дейт. Кол арыктай аккан сууга барды дейт. Колундагы калпакты кошкондоп шондо малды дейт. Суудан суу алды дейт. Гүрдөгүзө бир урттап, күптөгүзө бир бүркөп, ана ошондо береги Байжакыптын акбалта ошоң эс алдырып алды дейт. Өзүң көргөн Байжакып эч нерсени элебей, билбей калган немедей, айланайын акбалта, айгайды качуу салдың деп, кайдан келип калдың деп, не болгону билбедим, айтып кебиң салгын деп. Байжакып айтып турганда акбалтаң айтты мындай кеп, карып калган чагыңда каралдылуу болгонуң, жашап калган чагыңда акбай биче чыйырды, эркек бала тууганын
сүйүнчүлөп турганым, айткан сөзгө көңгүнүң, айтканга көңүл бөлгүнүң, аянбаган бай элең, сүйүнчүңдү бергиниң, деп өшөнтүп турганда, кайраң айтсаң ак балта, кайра сурайт Байжакып, дагың айтсаң ак балта, дагы сурайт Байжакып, анна ошондо береге Байжакыптай абаңыз, кылган ишин караңыз, оң колун шондо карасаң, жан чөнтөккө сал деле, жан чөнтөктүн ичинен жамбыдан чоң береге, алтын теңгең ал деле, анна ошондо Байжакып, сүйүнчүңүң алгын деп, ак балтадай абаңа ыраазы болуп калгын деп, ошондо дилде берип кал деле, Кудай бетин салбай кал, экөөң атка минишип, кайтарып артка жүрүшүп, ак байбиче чыйырдын баянын шондо билмеке, туулган жаңы баланын бары эми көрмөккө, кайра жөнөп кал деле, кайра келе жатканда, бакыр карабоз боштону бирден минишип, жайдак минген андан көп, нокто салып башына, байлап минген андан көп, бардыгы минип алыптыр, Байжакып менен ак балта алдынан чыгып калыптыр, көргөндү көңүл бөлүнтүп, 40 карабоз быштыны кара терге чөмүлтүп, Байжакыпты көргөндө атты минип алгандар, айланып жолго салгандар, жайдак минип быштыны жабыла келип калгандар, айгай салып бакырды, Байжакып деп чакырды, алдындагы быштысы атынын оозун бурушту, жабалактап ошондо жалпы бары кыйкырып, Байжакыптай абаңа ошондо сүйүнчүлөп туруштуң одум. Аба кеңиз Байжакып ошондо туруп, кеп айтканда деп айтып, ак балтада уктум деп, айтканыңды береге көңүлүмө туткун деп, минип турган быштыңар сүйүнчүңө алгын деп, Алла Таала кудурет берген ушул ырыскы, ыраазы болуп калгын деп, алас келсе береге, жорго бостун үйрөн жайнап турган санжылкы чекесинен алгын деп, ыраазы болуп калгын деп, Байжакып айтып мындай деп, анна ошондо береге сүйүнчүлөп тургандар ыраазы болуп калышып, минген атын алышып, кайра баштан ошондо Байжакып менен ак балта эки үзөңгө кагышып, ак байбиче чыйырга ошондо жете келди жарышып одум. Кайра келип калышып, ак байбиче чыйырдыга барышып, айланайын байбиче, бешиктин боосу бек болсун, кундактын боосу кут болсун, деп өшөнтүп ошондо жалпы туруп калышып, ак балта ошондо кеп айтканда деп айтып, Алла Таала берди деп, жалпы турганга көпчүлүк, 12 аял бул жерде бири калбай көрдү деп, ушул турган балаңыз, кылган ишин караңыз, канчең келдеп түштү деп, маңдайыңда манжу бар, тураңда сенин тутуңша бар, капталыңда калмак бар, Алла Таала буйруса, батыр болор, шер болор, аламды бускан ер болор, Кудай бетин салбай кал, 12 пирге кол берген, айкөлдөр менен тең болор, ушул турган балаңыз, калайманды салатко, карагы таманжудан, эзелкиң өчүң алатко, деп өшөнтүп ак балта, бакылдап айтып турганда, мындай кептиң урганда, өзүң көргөн Байжакып, анна ошондо кеп баштаса деп баштап, атаңдын көрү дүнүйө, нар өлтүрүп салларда, бул булкор кылып коёрда, эр өлтүрүп салларда, куңкор кылып коёрда, деп өшөнтүп Байжакып налыган турганда, мындай кеп урганда, аба кең ак балта ачуусу кел,
албайып, ант ичкенде саргайып, атаңдын көрү айжакып, балам жок дейсиң, майышып, кабыргаң жама, кайышып, ана ошондо береги Алла Таала удурет канчен келди, төшөрүп, кабылан бала бергенде баладан малды, жук көргөн бакыл киши экенсиң, ушул турган балаңыз айтканымды караңыз, эркек кыз туулса курмандык жараткан, эркек уул туулса жоонун бет караткан, бала болсо шок болсун, шок болбосун, жок болсун, ушул турган бул бала эзелип өштү, алатко карагыта, анжойга калайманды, салатко деп ошентип турганда көргөндө көңүл бөлүнүп, чолок көк арыстан эшиктен келди, көрүнүп, анын арка жагынан кара чаар кабылан жандай салып, камынып, кошо келди, чамынып, Кудай бетин салбай кал, экөө бирдей көргөндө эстериң уп, шалдайып, 12 кат баш болтуп, Байжакып менен ак балта туруп калды, жалдайып, жалпы бар карады, чолок көк арыстан кара чаар кабылан кирип келип, ошондо ошого ороодо жаткан баланы аркы терки жалады, Кудай бет салбай кал, акыл айран таң болуп, ана ошондо береги адам көргүз ал болуп, көстөн кайым болгондо аба кеңиз ак балта эшке чыгып караса, Алла Таала удурет кут салганы көрүнүп, ал кара куш асманда азыр элип кетчүдөй бут салганы көрүнүп, бул кызыкты көргөндө өзүң көргөн ак балта мыйыгына күлүп тур, ороодо жаткан баланын ошол касиетин билип турдум. Кудай бетин салбай кал, билбеген, билгизген, билимдүү баатыр ак балта, туйбагамды туйгузган, туйгун баатыр ак балта, ак сакалы жаркылдап, аянбай сүйлөп баркылдап, Байжакып менен чыйырдыга кеп айтканда деп айтып, аркар кулжа тонуку, жайнап жаткан саммалың, айдаса бір күн жонуку, сандыкта калган пулгалар, адүйнө көстө жол тартсаң, алган жарың тулгалар, Алтайдан келген береги, малыңдың айдап кулгалар, атаңдың көрү дүнүйө, ушул турган Алтайга, кечең алокега молтоган, ошо аскыр кызды чапканда, эсенин чындап тапканда, не кыларды биле албай, кайгырып ыйлап тура албай, кайгыны жаман көргөнбүз, кан жуткансып келгенбиз, ушул турган Байжакып, Алтайдагы аскыр кыз, калтырбай жыйнап алалы, ушул туулган балага чоң той берип салалы, той берген соң береги, калың кара көбөлгө жар чакырып алалы, той берип жеткан мезгилде, ушул турган балага атын коюп бергин деп, ошо суранышты салып